4 болду. Мен болсо жолго жөнөдүм. Кызымды бешикке бөлөп туруп атасына берип койдум. Биз жетилерде койгон атал. Азыр бир остановкага барып ошол жактан кетем. Эшик болсо ушундай капкараңгы. Эч ким жок. Сочидеги бир ыңгайсыздыктардын бири ушундай жолдор көп да. Дөңгүл бир дөңгө чыгыш керек. Жетип отурду. У нас 36 наименований, и у меня в свою очередь есть амбиции стать доктором СХ наук, поэтому я занимаюсь выведением много сортов винограда, конечно же, абхазских. Ну и прежде чем заняться центром виноградарства и виноделием всего мира, Биздин биринчи остановкабыз. Карабачы кандай кыз. Бул жерде ушундай фотоклуб бар экен. Сүрөткө түшөсүң. Наличка 100 рублей. его супруга. Она же, кстати, моя бывшая, мы слышали, Елена Лихтенбергская, внучка Николая I, сам он был потомком папы. Силерге дагы бул кооздуктан көрсөтөйүн. Азыр бул жакты көрөбүз, достор. Мына бул жерлер иштечү окшойт. Тамактанып отурса азыр. Достор. Толкундарды карабачы. Мындай чүм башкача болуп кетти да. И там на самом берегу увидите всякие кафешки, будочки, кофейни, чаючки, сникерс, пирожочек. Бул болсо театр экен, азыр иштейт экен. Бирок чыгып көрсөңөр болот деди. Вы, девочки, Иракем алтын издеп жүрөт окшойт. Бул тарабында болсо ушундай кооздук. Мен азыр сүрөткө түшөйүн деп атам. Ушундай магнитиктер бар экен. Бул жакта экскурсия менен келген үчүн ар бир жерге бир 10 мүнөт, 15-20 мүнөт берет да. Ошонусу жаман мисалы кээ бир жерде көбүрөөк отургум келет, бирок отура албайсың. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Мисалга чыкпайт. на русский означает. Ребята, у нас в каждом дворе можно повстречать виноградную лозу, тем более есть полно сортов, которые особо неприхотливы к местным условиям. Например, как Изабелла, возможно, слышали, ребята, я черенкую, я колерую на Изабеллу какие-то другие сорта. Мен 5 айлык кызым бар. Аны таштап келгеним үчүн ушундай молокоцо салып алдым. Сиздер да узак жолго чыксаңыздар, өзүнчө ушинтип алып алсаңыздар болот. Эми жаңы төрө билбей жаткандар болсо айтып коеюн. Бул зарядка менен, эгер зарядка өстүп калса, бул зарядник менен зарядтай берем. Достор, Абхазияга мен өзү негизи кирди чыкты кылганы келгем. Себеби мен миграционный картамда кирүү максаты жумуш работа деп жазылып калган болчу, ошону өзгөрткөнү келгем. Анан кыргыз жарандары жөн эле кирип чыга албайт да. Же экскурсионный состав менен экскурсияга келишиң керек, же болбосо виза алып келишиң керек. Анан виза оформление кылса болот, бирок аны кылып, анан булардын столицасына барыш керек, ал үчүн ошонтип бузучу болбой эле ушул экскурсия менен эле келе берейин дедим. Бир жаман жери целый день жүрөсүң, бүгүн таңкы 5-тен баштап кечки 8-9га чейин жүрөбүз да. Бул жакта ушундай вино жана башка алкоголдук ичимдиктерди жасашат экен. Ошолордо дегустация кылып атат. Бул жерде бал жасашат экен. Азыр ошону дегустация кылганы кирип атабыз. Работаем ваши руки, ладно? Это прополисом настойка можно пользоваться. Вот так вот сделать и растирать. Знают, а его труда ни капельки не знают, понимаешь? Вам понравится, я думаю.
Она не может быть плюс 100% ежегодно. Поняли? Ну, очень нормально пробуйте. Можете себе представить 49 метров. Максимальная на сегодняшний день зафиксированная и нам известная 76 метров, и это не точка. Озеро до конца не изучено, не исследовано, сюда еще не было завезено такого оборудования, которое в полной мере могло бы исследовать его при погружении на дно, вода все холодней и леденей, и приборы просто перестают показывать данные. Достор, каравач қоздықты. Бұл Абхазия деген, орда Грузияның составында болчу. Кейін бөлініп кеткен, конфликт болып, соғысып, ошентип бөлініп, өзүнчө мамлекет болгон. Элестеткиле, калкынын саны канча экен? 2019 жылдагы маалымат боюнча 246 миң, жарым миллионго да жетпейт экен. Ал эми столицасында, Борборунда, Сухум, Борбору Сухум, ал жакта 70-80 миң гана адам жашайт экен. Абхаз тили дүйнөдөгү оор тилдерге кирет деп жаңы экскурсовод бизде маалымат берип калды. Дүйнөдөгү оор тилдерге кирген себеби тамгалар аябай көп экен. Анан грамматикасы дагы оор дейт. Ал жактагылардын баары жамгыр жаап атат, жаман аба ырайы болуп атат деп кичине маанайлары жок жүрөт. Бирок мага ушул аба ырайы аябай жагып атат. Биз жамгырда такыр токтоп атат. Азыр бул жака келип тамактанып алайын деп атам, бирок тамактар аябай кымбат экен. Курсагым ачып кеткен, майла жок алам. Ушундай винолор бар экен, Абхазиядан чыккан. Мен азыр алдым тамак. Баалар болсо ушундай, бул жерде кымбат. Төрөгөнүмө 5 ай болду. 5 айдан бери мен ушундай жалгыз тынч отуруп көрө элекем. Азыр эстесем, мен эми жолдошум үчөөбүз эле турганыбыз үчүн мен баланы бирөөгө таштап коюп кете албайм. Дайыма мен менен кызым. Анан азыр отуруп алып, бул чайдын түрктөр айтмакчы, тадын чыгарайын деп атам, даамын чыгарайын деп атам. Силерге көрсөтөйүн эмне алганымды. Ушундай чебурек алдым. Картошка фри алдым. Соус, чай, ушунун баардыгы 850 рубль болду. И вот это. Смотрите, Рустем Абхазия. Мужские слезы деген. Вы за это там хихикали? В вашем существовании. А может мы с вами там пересекались? Я понял, что людей... Чуршьяла. 50 рубльдан екен. Бул голубое озеро екен. Көк көл болуп калабы кыргызча. Бирок көк эмес, жашыл болуп кетти. Голубое озеронун Абхазская толща. Азия. У нас новый вход. Если есть кто идет в пещеру, на его территории находился военный госпиталь. И вновь как монастырь он заработал в 1999 году. Соответственно, большую часть своей истории он просуществовал не как монастырь. И вследствие всех этих определяющих событий, ребятки, он на сегодняшний день вы можете из 5 храмов посетить только лишь один Пантелеймоновский собор. Все остальные девочки... Платок. Юбкалар. Кепка менен кире берсем болот деди. Ошого мен ушундай эле кирип алдым. Бул жер монастырь экен. Бирок Совет Союзунун учурунда кинотеатр болгон экен. Согуш учурунда больница катары колдонулган экен. Азыр кайра монастырь болуптур. Ушундай силерге дагы көрсөтүп коеюн. Сыртка чыкканда бул жакта деңиз. Азыр тиги жакка түшөбүз. Сыртынан Ананал Кайшенха. Церковь. Апшахат. Тилинге след го. Апшахат деген набережная вот, кажется. Достор, буюрса
Сочиндағы жақсы жерлерін көрсетемін деп ниет қылдым. Қазір шу документ жағын бір жаңсы болып жөнге салып алғаннан кейін анан қызық көз мини саяхаттарға шығабыз. Ушундай чайда бар екен. Бирөөгө белек кылсаң жакшы окшойт. Сувенирлер. Мандариндер. Последний пункт. Докуда дошел? Бул жерде ушундай пансионат бар экен. Эс алгандарга. Бул жака ушундайдан көтөрүлөт экен. Бул жер ошондо, достор, Новый Афон деген шаар. Биз шаардын таг ортосунда турат экенбиз азыр. Бул сууну, достор, 60 рубль алдым. Бул жерде ошо туристтер деп атайын кымбаттатып салат окшойт. Эми мындай сууар 20-30 рубль да максимум. Бул жактагы үйлөнүү той болуп атат экен. Йога музей изейм, көрөлү үчүн. Музей Абхазского царства дейт. Тарыхый музей окшойт. Симарович. Бул жакта табигый натуральный косметикалар сатылат экен. Ушундай Абхазияда чыгарылган косметика экен. Жөн эле бир эстеликке көрөйүн деп алып койдум. Келди душум. Бул 550 рубль болду. К концу пришло время прощаться. И, ну да, я вас покидаю. Ну, простите, долгое. Я тебе перескажу. И расскажут, передадут. Да, спасибо большое. Я лякал. Нет, не торопитесь, не торопитесь. Да чтобы вас не держать. Не торопитесь. Я и так буду. Мен чарчап, түнкү 4-тө кеткен бойдон эми үйгө келетим. Саат 8 болуп калды. Кызымды көрбөгөн 15 сааттай болуп калды. Мамасынын жүрөгү. Жаным. Бери башкам баары быржып-тыржып калыптыр. Күчүгүм, сен мени сагындыңбы, кызым? Көзүң ачсаң мама жок демей. Кайда кеттиң? Ой, жыргап атат. Жыргап кетип атат тоңкума. Күчүгүм.